Чаткал районунда бүгүнкү күндө 265 соода түйүнүндө 186 аппараттык ККМ орнотулса, 79-унда мобилдик ККМ колдонулат. 2 жыл мурун район боюнча 46 ишкер гана бул аппаратты колдончу. 649 миллион 748 сом план берилген болсо, анын аткарылышы 2 миллиард 655 миллион 245 бирге толукталды. Мындайча айтканда 5 миллион 497 сомго ашыкча жыйналды. Негизинен токендердин Негизинен бул токен тармагынан түшөт. ККМ аппаратын колдонгон ишкерлердин көбөйүшүнө райондун тургундарынын чекти талап кылганы себеп болгон. Алар чекти талап кылып байге утуп ал лотереясынын активдүү катышуучулары. Магазин иштеткеним 2 жыл болду. Убагында ачабыз, элдер келип турат. ККМ колдонуп 2 жыл болду. ККМ элдер Кудай шүгүр үйрөнүп калды. Сөз чыгарып беребиз чектерди. Ошо элдер ыраазы. ККМ аппаратын колдонуу көмүскө экономиканы азайтып, салык кирешесин көбөйттү. Чаткал районунда салык кызматкерлери белгиленген планды 110% аткарышты. Салык чектен батирлерди утуп атышат экен азыр. Бул дагы болсо биздин чоң салымы бар биздин эмебизгечи. Салык төлөө ар бир ишке жарамдуу жаран үчүн парз. Анткени салыктын эсебинен мамлекеттин казынасы толот, социалдык маселелер чечилет, инфраструктура жакшырат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.